Саламатсыздар урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бирок кабарлар бүгүн ушул кейитүүчү кабарлар өткөн күнү самолет түштү, аяктада маалымат такталып жатат. Көп маалыматтар ачык болду, көп видеолор, теориялар, себептер боюнча талкуулоолор интернетке жайылып кетти. Ушул видеонун астында да булактар бар. Анын ар кайсы теорияларына ошол шилтемелерди алып окусаңыздар болот. Расмий бар баягы маалыматтык каражаттарга чыкты да. Анан ушул негизи ушул самолеттун жакындарын жоготкондорго ошо көңүлүмдү айтам, арты кайрылуу болсун. Ал эми ошо жарадар болгондорго тезирээк ден соолук чыңдалсын, сакайып кетишсин. Бул нерсе аябай жаман нерсе болду. Негизи себеби ошо самолеттун баягы ар кайсы Flight Radar деген сайт бар, дагы бир нече сайттар бар. Самолет учуп баратканда анын транспондер деген жабдыгы бар, GPS деген жабдыктар бар. GPS жоголуп кетти. Ошо өзү Бакудан Махачкалага учуп бараткан, Грозныйга учуп бараткандан GPS жоголуп кетип туруп, анан кайра пайда болду. Кайра GPS пайда болгондон кийин ошо баягы Каспийдин үстүндө экен. Андан кийин ошо кайра Казакстан тарапка барып, ошо Казакстандан анан конуп атат да, жана авария болуп атат. Пилоттор аябай молодец экен. Пилотторуна чоң алкыш, раматылыктарга. Анткени пилоттор ушул самолеттун ошо маалыматтар боюнча рулун жоготушуптур, стабилизаторлорун башкара алаптыр. Баягы элевондор бүт баары жанчылыптыр, иштебей калыптыр. Анан бир гана тангаш менен анан баягы моторлордун күчү менен, жардам менен ушундай айдашыптыр. Анткени айдаганда көрүнүп атат, Flight Radar'дын баягы GPS жолун көрсөткөндө мында буйтаптыр. Анткени бул буйто эмнеден келет? Элерондор иштебесе, бир эле элевон иштегендиктен баягы бурулуптур. Бир ошо элевондун бир жакка ооп, анан кайра экинчи жакка ооп, уш макырып учушуптур да. Бул деген аябай чоң. Ошол жерде мисалы үчүн Субханали деген мырза болуптур. Субханали мырза ошо учуп бараткан болчу Бакудан ошо Дагестанга. Ал сөзү боюнча ушул самолет ичинен баягы эки жардыруу укту. Бир жардыруудан кийин бир нерсе салонуна учуп келип, баягы бутун астында тешип, баягы бутун астында ар бир самолеттордо билесиздер, эмелер түшөт, баягы коргоочу, сактоочу жилеттер бар. Ошол жилеттер 5 метр баягы сууга консо самолет сактайт да. Ошол нерсе тешип өтүптүр. Тешип өткөндөн кийин анан жүрөгүбүз түштү дейт. Жүрөк түшкөндөн кийин самолет 2 саат анан ошо баягы жыгылганы аз калганда стюардессалар келип, экипаж айтып, бүт баягы маалымат берип, кандай өзүн алып барыш керек, эмне кылыш керек, кантип даярданыш керек жыгылганга, кантип группировка жасаш керек, баягы жыгылып атканда кантип эмбрион позасын кабыл алып, мындай катуу чыңалыш керек. Ушун бүт баарын ошо айтып беришиптир. Айтып берип туруп, анан ошентип алардын артта отургандардын жанын сакташыптыр да. Анткени жерге тийишкен жагы алды жагы болду, ошол ал жагына баары каза болуп кетти. Анан ошол жерден пилоттор эгерде элевондун куйрук элерондор ордунда болсо, куйрук рульдар ордунда болсо, булар сууга жумушак отургузушмакта, баары тирүү калмакта. Бирок баягы куткаруучулар келип видеого тартып кетишкенде, куйрук жагы жана негизи бир куйрукка жакын тараптары, канат жагы бүт баягы кичинекей майда тешиктер, толтура тешиктер. Ушундай тешиктерди көп серепчилер, согуш серепчилери айтып атышат. Бул деген ПВО панцирдикине окшош дейт. ПВО жарылганда ушундай атайын баягы осколоктор менен жанчийт дейт, самолетторду, дрондорду жана башка нерселерди. Анан ошого окшоп атат дейт да. Азыр эчтеке тастыктала элек, кара яшигин расмий жарыялай элек. Ролик чыгып атканда балким жарыялап калат да. Азыр мен айтып атканча жарыялап калышы ыктымал. Бирок жарыялай элек. Мен ушул материалдарды атканда, демек расмий бизде маалымат жок. Орусиянын мисалы үчүн булактары айтып атышат, бул деген куштар мотордун ичине кирип кетти дейт. Бирок кулаган самолеттун ичинде куштар табышкан жок да, моторду ошо мотор бузулганын табышкан жок. Бирөөсү айтат, кислород баллону жарылып кетти дейт өзүнөн өзү. Бирок кислород баллон баягы аман калгандар айтып атат, кислород атты дейт, түштү дейт, бирок ичинде кислород жок болду дейт да. Бирок кислород баллону жарылса, ичинен жарылмак. Ичинен жарылганда жанакындай сыныктар салондун ичинде болмок, сыртына мындай ачылып кетмек да. Бул тескерисинче болуп атат да. Сыртынан бирдемке соккондой болуп атат, ичинен ачылып атат да тешиктер, баягы чыгуу тешиктери, кирүү тешиктери сыртында, чыгуу тешиктери ичинде болуп атат, салондун ичинде. Анан бул жерден азыр украиндик пропагандасы тез эле айта баштады да, муну
100% баягы биз мурун Грозныйды бомбить эттик элек дрондор менен. Анан бул самолетту дагы Грозныйга ПВО алып келген окшойт, Панцирь. Ушул самолетту дрон деп эсептеп, ошол Чечнянын расмий бийлиги баягы атайын күчтөрү, ошо ПВО күчтөрү согуп салды деп украиналык пропагандасы тынбай азыр чыгып атат. Кандай гана роликти албасаңар, ошо учакты Чечня, Орусия түшүрдү деп атышат да, баягы малайзиялык Боингти MH17 сыяктуу эле. Негизи ошого окшойт да, бирок расмий баягы тергөө жүргүзбөгөндүктөн, ал бүтө электиктен атайын баягы тиешелүү органдар жыйналып, ИКАО органдары, өлкөлөр ортосундагы комиссия түзүлүп, аны тастыктагы баягы изилдегендиктен ал нерселер боло электен азыр бирдемке деш өтө туура эмес туугандар. Азыр ушундай кандайдыр бир Чечнянын ПВОсу түшүрдүбү ушул самолетту, же атайын истребитель түшүрдүбү, же ичине эле куш кирдиби, же ичине эле баягы кислород баллон ичи жарылып кеттиби деп эчтекени айта албайсың. Өзү Embraer дагы бразилиялык компания ушул самолетту куруп берген, өзүлөрү да ушуну тастыктаганды изилдегенге кызыктар аябай, алардын специалисттери чыкты. Ушу баягы Азербайжанда бүгүнкү күнү ушундай улуттук траур, улуттук баягы кара күн деп эсептелинет. Ошол жарыяланды. Алиев да Петербургда форумда жүргөн президенттер менен, ал да баягы өлкөсүнө тез кайтты. Анан ушундай нерсе болуп атат да. Бул деген эмне жөнүндө түшүнсө болот? Негизи жакында менде бир өзүмдө жакшы бир контракт болгон да, эме Орусияда өткөн жылы. Согуш башталган жылы эле ошо бир тааныштар айтканда, жүрү Орусияга иштеп келели, аябай жакшы контракт болуп атат. Бирок мен коптонгом да, айткам, азыр Украинанын ортосунда, Орусия ортосунда мындай кагылыш болуп аткандан кийин Домодедоводо, Шереметьеводо кес менен баягы план ковер, баягы план бесполетная зона жарыялангандан кийин коопсузбу барганы, койчу машина менен эле баралычы деп айткам да. Орусияга ошо ойлонуп туруп, анан берки партнерлор менен баягы онлайн эле интернет аркылуу чечип койгонбуз да көп суроолорду. Интернет деген сонун нерсе да. Ошон үчүн мен барбай калгам. Ал эми биздин 600 миңден ашык ушул жарандарыбыз Орусияда жүрөт, каттап турат ары бери. Анан ушундай убакта Орусия Украина менен катуу согуш жүргүзүп аткан кезде бул лотерея да, лотерея өтө кооптуу нерсе. Ушул Орусиянын бүт территориясынын тегерегинде өтө кооптуу нерсе болуп атат да. Анткени мисалы үчүн ошо эгерде ПВО Грозныйдыкы бизде мына азыр баягы байкап атабыз, көрүп атабыз, мынакей азыр дрондор Украинадан келип чаап атат десе, ушу бүт асманды жабыш керек болчу да. Орусиянын чек арасына кирбегиле, башка Казакстанга барып отургула деп айтыш керек болчу. Булар биринчи сокту анан айттыбы, эми баары бир билбейбиз да. Аны так билбейбиз, ал так тастыктала элек. Же эмне болду? Бирок ушундай коптуу нерсе болсо, баягы бүт аба мейкиндигин жабыш керек эле да, бирок жаппай атышат да. Ушул нерсе аябай өкүндүрөт. Демек, туугандар, эгерде ошол тараптарга барып калсаңыздар, самолет менен учуп барсаңыздар, түшүнгүлө, азыр 20-чы инаугурация болгуча азыркы тапта эки тарап тең тез өзүнүн маселелерин чечип алганга шашып атышат. Ошондуктан азыр жолго аттансаңар өтө кооптуу маал да. Баягы ушундай нерсе болуп кетиши ыктымал. Бул нерсе тастыктала элек, дагы бир жолго айталайын, бирок ушундай сыяктуу нерсе болушу ыктымал да. Баягы самолеттен учуп баратканда ушундай самолетту адаштырып алып, дрон деп согуп салышы ыктымал да ПВО менен. Ошон үчүн өтө абайлагыла, эгерде мүмкүн болсо барбагыла, башка өлкөгө көчкүлө, Кыргызстандан бизнес жасагыла, же болбосо баягы Европа биримдигинде бир башка өлкөлөргө чыгып кеткиле. Азыр болсо бизде безвизалык режим болот. 4 мамлекет менен Оман, Катар, Бириккен Араб Эмираттары, Сауд Арабиясы менен дагы 2 мамлекет ошо. Алар менен эгерде ушундай жакшы безвиз режим болсо, бизге да туризм өнүгө баштайт, арабтар келе баштайт, бай арабтар. Алардын өлкөлөргө барса, бир аз иштесе болот да. Азыр Жапонияда Илон Масктын айтуусу боюнча 1 миллион кишиден картайып, баягы көбөйбөй, үй бүлө түзбөй, бала төрөбөй азайып атышат Жапонияда. А бирок эмгек күчү абдан керек болот да жапондорго. Ошон үчүн жапондор мындай мамлекеттер менен келишим кылып туруп, Индия, Филиппин, Кыргызстан менен мындай кандайдыр бир түшүнүгү бар, тилди билген, жана ошо аябай профессионалдуу, кара жумуштуу, жана мындай боз жумушту жашай турган кишилер менен контракт түзүп, аларды баягы чакырган атышат. Ак жумушка да кишилер чечип берет аякта. Ошон үчүн ушул бүт баягы биздин мигранттар Орусияга иштеп аткан ушул тармактарга көңүл бургула да.
тил билбейм дейсиңерби, окугула. Жок баягы жок тилди өздөштүргүм келет, ишкерчилик эле жашайын десеңиздер, ушул QR код бар, QR код аркылуу бизнес пландоону изилдегиле. Бул баштапкы кадам, андан кийин дагы терең изилдеп туруп бизнес план бизнес жасагыла да. Анткени эгерде жумуштун артын куусаңар, бул бир тобокелчилик да, Орусияда тобокелчилик, башка өлкөлөрдө болсо мында тиликтин жарымы баары бир сактала берет. Ошон үчүн жумуштун аркасынан кууганчакты дагы бир жол бар, бул жумушту жаратуу да. Ошондой каналды колдоп койсоңуздар болот. Силерде кандай ойлор болуп атат? Ушул видеолорду көрүп өзүңөр кандай ойдосуңар? Бул таза пропагандабы Украинаныкы жана батыш өлкөлөрдүкү же чын эле Орусиядан бирдемке ушундай болуп тура эмес болдубу? Эми жакында баягы чындык билинсе билинет, а кээ бир учурда мамлекеттер ортосунда достук сакталсын деп чындыкты жашырып коюшу да мүмкүн да. Ошондо чындыкты билбей калабыз, расмий кандайдыр бир версия айтылат да бар. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.